3 килтеген столб турат. Биздин жарым жерлерибизди элеп. 7 кадам ичке кирип кетип жатат. Экинчиси, үчүнчүсү болсо ошол тетиги аянттын эле жартысына эле барып туруп алган да. Высоковольтная линия находится на земельном участке семьи Карасартовых. 540 менен 544-тün ортосунан өтүш керек болчу. Бирок азыр Карасартовдун семьясынын жеринде турат апаралары деп турат. Бул биринчиси. Биз деген 1998-жылы ал жерде алдык. Биз эч кимден сатып алган жокпуз 13-жылы. Бул линия жолдо турат, жол менен кетип атат. Өзгөчө анын үстүндө бул деген бирөөнүн жеке менчигинин үстүнө өтүп кетип атат. Анан стратегический объективден аны тартпай коюш керек, кандай кылыш керек аны? Комиссияда чыкты, көргөздү, архитектурада айтты, силердин жолуңар между контурами өтүш керек. 544 жолунда өтүш керек болчу, силер мояка коюш керек болчусуңар деп бетине эле айтты. Ушул менен Алар берген гана жерге саласыздар да силер. биз башка жерге сала албайбыз. Мындай болот да, эми ушул жерден карамакчылык болот. Мен силерге келгендин бир себеби болуп атат да. Действительно биздин өлкөдө коррупция, судьяларда коррупция аябай чоң. Жеке менчик кол тийгиз деп айтып келебиз. Бирок мен сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө Ак Ордо 3 конушунун 540-контурундагы жеке менчик жерге НЭС кантип кубаттуу электр чуалаларын коюп салган жана дагы бүгүнкү күндө эч кандай жооп бергиси келбей жатат. Көрсөтүп берейин. Асыкбаева Нурзат айым 1998-жылы бир туугандары менен азыркы Ак Ордо конушунун 540-контурунан үлүшкө жер алышкан. Үлүштүн жалпы аянты 1,5 гектар түзөт. 1998-жылдан 2006-жылга чейин үлүш жерине эгин теген айдап дыйканчылык кылып келишкен. Андан соң Ак Ордо 3 конушу түптөлүп, курулуштар кызуу жүрүп баштаганда айдоо аянтына суу келбей дыйканчылык токтогон. 2012-жылы башта айткандай кубаттуу электр мамылары орнотулуп калган. 3 килтеген столб турат. Биздин жарым жерлерибизди элеп. Ага чейин атама келип аткан кишилерчи келип жериңди сатпайсыңбы депчи. Атам жок, мен сатпайм, мен 7 балам бар, мен аларга бөлүп берем, балдарым окаттын жасасын депчи. Биз законопослушный адамдарбыз бизчи. Трансформация жери болот депчи. 19-жылы барып эметсе, биздин жерибизге столбторду коюп салыптыр. Эмне кылабыз? Ким койду деп коюп, изилдеп баштап, органдарга барып баштадым, каттарды жазып баштадым, госрегистрлерге бардым, алардын. То есть НЭСК предоставил карту, мы предоставляли горизонтальную съемку, то есть это было схематично на картах, на съемках горизонтальных было показано судебной коллегией о том, что высоковольтная линия находится на земельном участке семьи Карасартовых. Коррупция действительно биздин өлкөдө коррупция, судьяларда коррупция аябай чоң. Соттордо макул деп атты. Бирок эчтеке кылышкан жок. Вердикти акыры ти эмелерден деле сурап аттык. Силердин жолуңарда, даже булардын топографический съемкада анан жолу бар да, чийип берген жолу бар. Архитектура чийип берген жолунан булардын контуру, ар бир контурдун кагазында жазылуу экен, кайсы контурларда булардын эмелери туруш керек. 540 контур вообще кагазында жок. Алар кайра эле биз алардын госактарына эчтеке эмете албайбыз. Алардын госактарын аннулируйте деп эметкен жокпуз. Биз всего лишь айттык. Биздин жерибизден силердин эмеңерди алгыла. Силердин өзүңөрдүн жолуңар бар. Ошо жолуңар менен салгыла депчи. Жок, алар биздин госактыбыз 12-жылы чыккан, силердин госактыңар 13-жылы чыккан. Ал деген мен ойлойм да, ал деген туура эмес. Биз деген 1998-жылы ал жерде алдык. Биз эч кимден сатып алган жокпуз 13-жылы. Биз заявка берген жокпуз 13-жылы бизге бергиледичи депчи. Биз ал жерди 1998-жылы алгабыз. Биринчи сары китеп болчу, анан жашыл китеп болчу, анан китеп ышса, анан акыры, анан соттон биз даже мен деген бердим да, квитанцияларды чогултуп бердим. Квитанцияны налог төлөгөн квитанциялар сотторго көргөздүк. Мына төлөп өткөн квитанциялар канча жылдан бери төлөп атабыз. Бишкек электр тармактары ишканасына барып эмне үчүн жеке менчик жерге ээсинин уруксааты жок электр мамыларды орноттуңуздар деген суроону койдук. Биз күткөндөй архитектура, кадастр бөлүп берген гана жерге орнотконбуз деген жооп болду. Конуш боло турган болсо бул жолдун чети менен же болбосо кандайдыр бир меме менен көрсөтүп бергенде, чызып берген. Ушул менен алар берген гана жерге саласыздар да силер. Биз башка жерге сала албайбыз. Мындай болот да, эми ушул жерден карамакчылык болот. Мен силерге келгендин бир себеби болуп атат да. Мисалы,
мына кадастр мамлекеттик мекемеси Сокулук райондук филиалында айтып жатышат. Сиздердики 13-107 да номер мисалы. 540 менен 544-түн ортосунан өтүш керек болчу. Бирок азыр каракчылардын семьясынын жеринде турат опоралары деп турат. Бул биринчиси. Экинчиси мына прокуратурадагы ошого эле таянып жазып берип атат кайра. Сотко кайрылыңыздар. Бирок негизи ушундай экен деп. Андан кийинкиси администрацияныкы эле ошол кайра эле. Бул Карасартовдардын семьясынын жеринде опоралар туруп калгандыгы анык. Комиссия менен чыгып карап келдик деп жатат. Анан ошондо жок, аны мен сот эмесинде турат. Негизи Эгер мына сотко барып катышып атат. Ал эмне үчүн анда сот ушул мемелерин карап туруп, действительно бир жерге мындай эки менен уруксат берип койгон караштырышпайт анда. Значит, бул кийин чыккан же болбосо азыр мен эми досконально аны изилдешим керек. Анда мен деле как меме болуп барып кадастрдан берчи, кайсы числодан чыгаргансыңар, туура чыгаргансыңарбы, туура эмес чыгаргансыңарбы, туурабы? Ооба. Ну, сот караштырып атпайбы? Аны юристтер, биздин юристтер барып, мына специалисттер өзүлөрү барып катышып көрсөткөн вопрос. Ошол жерге баягы жетекчи жактар барып көрдүңүз беле ошол сил боюнча? Көргөнсүз. Экинчи опора жок эле дегенде 8 шаг. Ошо бирөөнүн жеке менчигине кирип кеткен да. Жок, мен айта албайм мен. Мисалы эми эфирде көрөсүз, көрсөтүп берем. Кийинкиси 20 метрге жакын кирип кеткен. Полянын ортосунан кезип өтүп кеткен да. Жок, ал ошо кагаздары бар экен. Анан эмне үчүн анан соттан алып көрсөтүп тактай албайт? Көрсөтүлгөн да ошону, сотто көрсөткөн ошону. Көрсөтүлсө, значит, соттор аны значит тактаган, ал кадастрдан бир регистрация болгон эмес. Бул үчүн мен айта албайм аны эми. Мыйзам болгону мен сиздерденчи ошо бир сурайын эле деген бул болот да. Может, мыйзамсыз берилип кеткен. Мен сиздерге келгем себепчи сурайын эле деген бул болот да. Сиздерге могул жерге коесуң, баланча квадраттан баланча жерге коесуң, точности деген бир схема, алардын бир бекитип берген нерсеси барбы? Архитектура бүт топосъемка бир мемелер менен чыгарылып берген да. Ал өзүнүн эмеси мененчи. Көрсөк болот. Дейм, аны азыр архивден көтөрүш керек анда. Канча күн убакыт көрсөк болот? Канча күн? Mesela aң деген соттук тиешелүү органдар гана карап чыгышсын, ошол мамлекеттик мекемелер укук коргоо органдары карасын. Темирлан, давайте мындай кылбайлы азыр. Хорошо, азыр эми муну органдар Сиз өткөндө дагы ушу стратегический объект деңиз да. Стратегический объект бул жанагы бул Аларча деген чоң станция турат, мына ошол стратегический объект. А бул линия жолдо турат, жол менен кетип атат. Өзгөчө анын үстүндө бул деген бирөөнүн жеке менчигинин үстүнө өтүп кетип атат. Анан стратегический объект деп аны тартпай коюш керек, кандай кылыш керек аны? Кайсы жерде жазылып турат? Кыргыз Республикасынын 64-мыйзамында көрсөтүлүп турат. Мына националдык электросеть Кыргызстан ушул абад чоңдардын баары тең стратегический объектке кирет деп. Ошонун негизинде биз айтып атабыз, ооз эки түшүндүрүп берип атабыз, ооз эки түшүндүрүп бербедиби? Эми ошол иш кагаздары деген экранга чыгарганга болбойт алар. Болбойт. Көрсөтүңүзчү. Ошол стратегический объект. Сотто ошентип айткан, стратегический объект сиздердин Аларча станциянын өзү. Станциянын өзү эмес, абад чоңдарды. Националдык электросеть Кыргызстан, сеттин бар. Макул, мында мен эфирге чыгарамын, сотко бериңиздер. Макул, мындай кылайлы, Темирлан. Мен айтып берип атпайм булардын эле, туурабы? Эми сага жашыган башка иштеги жок. Давайте мындай мемени күтпөйлүбү? Мыйзамды ал мемеге берди, органдар занмес этип атат. Соттун мемесин күтөйлү. Верховный ансыз деле азыркы учурда сиздер уткансыздар, сиздер тарапта. Жок, эми Верховный бар да, эми Верховный барып туруп точка койсун. Бардык кагаздардын эмени көрсөтүп туруп анан. Верховный билип турабы? Мынакей. Тиги бизге кайрылып жаткан кишилердин талабы болду. Верховныйга барганда бар иштин баары бүткөндөн кийин жол кеткенден балтаңды, кылычыңды ташка чапып коет го, ошондой эле сөз болот деп атат. Бул жерде чындык жок болуп атат деп атат. Биздин жеке менчик жерибизди кезип өтүп кетип атат деп атат. Баягы сиз архивден көтөрөлү дедиңиз, канча күн убакыт? Жок, ал сот күтөйлү, сот. Макул, анда биз ага чейин эфир чыгарып берели. Биз сиздердин жолуңуздарды уктук, убакыт бөлгөн. Бишкек электр тармактар ишканасынын адистеринен электр мамларын кайсыл жерге коюшу керектиги боюнча архитектуранын тийиштүү органдардын берген чийме планын сураганыбызда жооп бербестен сөздү сот бүтсүн деп бурушту. Кептин баары ушул жерде. Акыйкаттык жок деп чырылдагандардын себеби
тийиштүү органдардан буга чейин атайын комиссия түзүлүп, чындап эле жеке менчик жерге электр мамылары орнотулуп калгандыгы боюнча корутунду беришкен. Мамлекеттик органдар өзлөрү тактап берип жатса да, Сокулкы райондук соту жана Чүй облустук сотунун чечимдери Бишкек электр тармактар ишканасынын пайдасына чыккан. Эми жакында жогорку сотто иш каралып баштайт. Акыйкаттыктын күнү бүтпөсө мыйзамдуу чечим чыгат деген тилек бар.